Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Агенттиктин министрлик болуп өзгөргөндүгүн өтө колдойм. Себеби дегенде бүгүнкү күндө экономикабыздын бирден бир алдыга жылганы ушул курулуш тармагы болуп атат. Ошон үчүн курулуш тармагына ушундай президенттин министрлик кылып өзгөрткөнү өтө жакшы нерсе деп эсептейм. Нурдан Кемелович, сиз буга чейин да иштеп өзүңүздү көрсөтүп келатасыз. Бишкек мэриясынан баштап иштеп келатасыз. Мен сиздерге бир-эки нерселер боюнча сурайын дедим эле. Приоритет болуш керек деп ойлойм да, мисалы социалдык объектилерди бүтүрүүдө приоритетти ушул негизинен билим берүү министрлиги менен бирге жүргүзсөңүз. Себеби дегенде азыркы жерлерде, кээ бир жерлерде туура эмес баягы көлөмү жагынан имараттарда түшүп кеткен жерлер болуп атат да. Жыйынтыгы келип сизге сөз тиет. Бул жерге мынчалык имараттын кереги жок эле дегендейчи. Ошон үчүн жерлердеги окустарыңыз дагы жакшы иштебей атат. Мисалы алар биз айтканда эми алар силерге да кайрылып, өкмөттүн жыйынына кайрылып, премьерге кайрылып туруп, айтканыбыз жетиштүү болуш керек эле да. Областтарга да барып, аларга да өзүнчө кайрылышка туура келип атат да. Эми мына жерлерде активдүү элдерибиз өздөрү проектный документацияларды өздөрү жасап атат. Аларды сиздер жактырбайт экенсиздер. Ал болбойт, туура келбейт деп жөн эле акчалары сапырылып кетип атат да. Ошо жердеги УКСтин кызматкерлерине айтсаңыз, биз депутаттар ошо элдин үнүн айтабыз да. Ошо жерлерде кайсы приоритет эң тез арада керек? Мисалы 3 мен 4 мен окуган мектептерибиз бар. Менин округумда. Мен силерге кайрылып келатам. Ошолорду приоритет кылып, биринчи ушуларды бүтүрөйлү деп өзүңүз аралашсаңыз. Ошондо элдин дагы батасын алабыз, биздин батабызды алабыз дегендей. Мен ошол багытта көбүрөөк иштешиңизди каалайт элем. Анан ПСД боюнча, ПСДга эми ашып кетсе канча 1 миллион тегерегинде акча кетет да. Азыр өзүңүз айтып атасыз, проекттер даярдап атасыздар, типовой. Ошолорду эле отургузуп койсоңуздар болот. Ошол боюнча иш алып барсаңыздар, көп жерлерде калып кетип атат да. Мисалы мен Ош областында Кара Суу районунун Датка айыл өкмөтү, Мады айыл өкмөтүндө мектептер, бала бакчалар курулуп элек. Ушу күнгө чейин бир дагы объект кире элек мына 3 жылдан бери. Жылда айтабыз, ПСДга киргизиш керек экен, аны өзүнчө областка барып айт, берге айт. Ошон үчүн ушуну колго алсаңыз, биз дагы ар тараптан колдоого даярбыз. Үмүтүбүз чоң, ишиңизге ийгилик. Колдойбуз кандидатураңызды. Рахмат.